Тынчтык конушунун бир нече көчөсү көп жылдан бери көйгөйдөн арыла албай келатат. Электр жарыгы улам өчүп түйшүк жаратат. Бул карыздан улам пайда болгон маселе. Мына Бакаева Сайкал аттуу аял киши ушул акчаларды чогултуп трансформатор койгон киши ушул болчу да. Анан эмнеге жетпей калган деп улам өчүрүп коет, улам тиги пеня деп аябай өсүп келе берет. Анан биз рестен тактаган кезде неме болуп атыптыр да, толук төлөнбөй келиптир. Биз элдин кийин азыр баягы териштүү болгондо бүт квитанциялар менен карасак, мисалы үчүн 200 сомдон төлөсө, ошонун 100 сому, 80 сому жетпей турганда, рескеч төлөнбөй турган до конца. Рейс келет деле өчүрүп коет, унчукпай эле. Төлөгүлө карызыңарды депчи. Канча убакыт сайын өчүрөт мындай? Өчүрөт, акыркы күндөрү 1 айда 15 күндө келип өчүрүп коет. Ошо күн өчүрөт, эл ошо күн ызылдап чыгабыз. Баруучу жерлерге барабыз. Аналар сүйлөшөт, анан күйгүзөт. Кайра унутуп калабыз, кийин свет күнү унутуп калабыз да. Кайра дагы 1 айдан кийин келип рейс дагы өчүрөт. Ошентип эле жашап келатабыз. 200дөн ашык абонентти электр жарыгы менен камсыз кылуу үчүн 2 трансформатор орнотулган экен. Буга 2 адам жооптуу катары бекитилип, элден каражат чогултулуп турган. Алардын бири төлөнгөн акчанын бир бөлүгү жоготуулардын ордун жабуу үчүн сарпталганын билдирүүдө. 16-жыл просто экинчи трансформатор ишке кергенде бизге умный счетчик коюп кетти. Муну дагы которду, тиги экинчиге да умный счетчик койду. Ошондон баштап потерябыз көп чыкты. РЭС 18-жылы ой силердин карыз деп мени өчүрүп кетти. Анан элдер чыкты, сен жеп алыпсың деп. Даже мен сүйлөшкөн жок, түшүнүшкөн жок. Төккөн акчадан кемитип потеряны да азайтып чачып жакчыбыз. Айдан айга толук РЭСке төлөнчү эмес. Калып келчи куйрук. 16-жылдан баштап, бул пандемияда эмес, 16-жылдан баштап келген нерсе булчу. Элдер кээ бир жолуккандар укчу, сүйлөшкөндөргө айтчымын, чалгандарга айтчымын. Биз мына 20-жылдан бери өз иштеп атабыз. Ошо 50 сомдон 100 сомго чейин потеря чыгып атат. Бирок биз бул Бакаева Сайкалдын убагында биз 50 сомдон 220 сомго чейин потеря төлөгөнбүз ай сайын. Аны биз сотто далилдеп бүт баарын эме кылып өткөзүп бергенбиз. Потеря деген бул жерде элден чогулган акча РЭСке толук жеткен эмес. Мисалы 70 миң чогулса, 30 миңин өзүнө кыңырып, 40 миңин алып барып төгөргөн. Ушундай доказательство булга болгон да. Сот чечими чыгып, трансформаторго жооптуу жаран каражатты төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ага карабай жалпы эл жапа чегип жатат. Трансформатордо биздин электроэсептегич турат. Электроэсептегич бирөө эле. Кардар 212. Ошондо 2 трансформатордо 2 электроэсептегич турат дагы, андан чыккан электр энергияны бул Тынчтык кошунун жарандары колдонот. Биздин ар бир жаран менен биз менен түзгөн договору жок. Биз менен 2 эле кардар договор түзгөн. Бакаева Исмаилова. Жалпы элди өчүргөнгө туура келет, анткени трансформатор частный. Ошол трансформатордун атында карыз турат. Ошол трансформаторду өчүрүп, биз эми соттун чечими болгондон кийин чечимди аткарышыбыз керек. Электр жарыгын өчүрүүгө себеп болгон карыздын көлөмү туум менен кошо эсептегенде 2 миллион сомго жакын экен. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.